Ескертме. Биринчи сабактан мыштын кайсы кнопкасын иштетип, кантип басып, кантип белгилеп, кантип ажыратып алууну билип калдык деген ойдомун. Андыктан эми мындан ары мышты алып барабыз. Сол кнопкасын басабыз дегенди токтотобуз. Эгер эсибизден чыгып кетсе, ошол сабакка дагы бир кайрылып коебуз. Вставка панели презентациялык, анимациялык слайд даярдоонун башкы булагы. Анткени дээрлик материалдардын бардыгы ушул жерде даярдалат, жүктөлөт, кошулат. Биринчи, таблица. Мында таблицанын каалагандай түрүн сыза аласыз. А. Даяр мамычалардын жардамында дароо коюуга болот. Б. Вставить таблицу бөлүмүнө кирип, тигинен жана туурасынан канча мамыча болуу керектигин жазып, окейди бассак, презентациялык баракка дароо жайгашат. Кийинкиси нарисовать таблицу. Таблица чийүүгө кирсек, мыштын көрсөткүчү карандашка айланып, ошонун жардамында таблица чие алабыз. Рисунки. Эгерде сиздин компьютериңизде сакталуу сүрөт бар болсо, анда рисункини мыштын сол баскычы аркылуу кирип, презентацияга кошо турган сүрөтүңүздү тандап, терезенин төмөн тарабындагы вставить командасын бассаңыз, дароо кошулат. Сүрөттү керектүү жерге жайгаштырып, керектүү өлчөмдү бере алабыз. Кийинки изображение из интернета, снимок, фотоальбом командалары дээрлик колдонулбайт. Андыктан буларга токтолуунун зарылчылыгы жок деген ойдобуз. Кийинкиси фигуры. Презентацияга зарыл болгон даяр фигуралардын бардыгы жайгашкан. Кирип, керектүүсүн мыштын сол баскычы аркылуу тандап, презентациялык баракка чыксак, көрүнүп тургандай плюс белгиси пайда болот. Мыштын сол баскычын кое бербестен басып, керектүү өлчөмдөгү фигураны тартып, кийин мыштын сол кнопкасын кое беребиз. Smart Art'та даяр графикалык макеттер жайгашкан. Кирип, керектүү форманы тандап, окейди басабыз. Баракка келип түшөт. Мышты кайсы бир чекитке алып барып, сол кнопкасын басып, кое бербестен керектүү өлчөмгө алып келе алабыз. Текст деген жазуулар бар жерлерге ылайыктуу текстти мышты алып барып жазып, кайра мыштын көрсөткүчүн бош талаага бир басып койсок, жазуу өзгөрүлүп, ордунда калат. Кийинкиси диаграмма. Бул не экендиги айтпаса деле түшүнүктүү болот. Анткени мында биз даяр диаграммалардын макеттерин өзүбүзгө ыңгайлаштырып пайдаланууга болот. Диаграммага мыштын сол баскычынын жардамы аркылуу кирип, дароо көрүнүп тургандай диаграммага туш болсок, эгер бизге бул эмес, башкасы керек болсо, жогору көтөрүлүп, диаграмманы басып, типы диаграммага кирип, арасынан ылайыктуусун белгилеп, төмөн жактагы окейди басып чыгып кетебиз. Демек, диаграмманы тандадык. Анда бош талааны мыш менен бассак, кайра кайтып презентациялык баракка келебиз да, диаграмманы өзүбүзгө жаккандай редакторлой беребиз. Диаграммалар тууралуу дал ушул жерден токтотобуз. Анткени бул диаграмма чоң маселе, чоң функцияны аткарат. Андыктан кийинки алдыдагы сабактарда кененирээк токтолобуз. Кийинкиси вставить панелиндеги гиперссылкадагы өзүнчө узун сабак. Мунун функциясы абдан арбын жана кызыктуу. Андыктан буга кийин шашпай кайрылабыз. Кийинкиси надпись. Бул жазуу. Бош эле талаага жөндөн-жөн жаза албайбыз. Вставить панелинде текст жазуу үчүн надписти басып, баракка келип, мыштын сол кнопкасын бассак, жазуу аянтчасы пайда болот да, текст түзүүгө мүмкүнчүлүк алабыз. Word Art'тагы текст жазуучу функцияны аткарат. Бирок мында титулдук баракчаларды, темаларды жазууга ыңгайлуу. Кирип, жакканын тандап, бул жактан керектүү жазууну киргизип, ишибизди улай беребиз. Уравнение. Бардык эле символдорду клавиатуранын жардамында киргизе албайбыз. Көбүнчө математикалык татаал теңдемелер, маселелер, тапшырмалар клавиатуранын колунан келбей калган учурлар арбын. Мына ошондо ушул уравнение өзгөчө жардамга келип, алмашкыс кызматты аткарып калат. Бул жерге кирип, өзүбүзгө жаккан, өзүбүзгө керектүү болгон уравнениелерди, теңдемелерди тандап, коюп, аны өзгөртө берүүгө толук мүмкүн. Бирок
Бул дагы өзгөчө көп функцияга ээ болгондугу үчүн ушул жерден токтолобуз дагы. Кийин ушул темага өзүнчө кенен кайрылабыз. Кийинки функция бул символ. Бул дагы жогорудагы уравнение сыяктуу кызматты аткарат. Эгерде бизге керектүү символ клавиатурада жок болсо, санаага түшпөстөн дароо символго кирип, кайсы бир символду белгилеп, вставить же коюу кнопкасын бассак, автоматтык түрдө керектүү жерге жайгашат. Видео. Эгер биздин презентацияга видео материал коюу керек болсо, аны да жайгаштырууга толук мүмкүн. Видеону басабыз. Видео из интернета жана видео из компьютера деген суроолорго албетте видео из компьютера деп жооп беребиз. Себеби презентация жасоочу адам алдын ала материалдарды компьютерге көчүрүп даярдап алат. Демек, команда берилгенден кийин видео материалы кайсыл жерде болсо, ошол папкага барабыз. Мисалы, менин видеолорум диск D, андан кийин менин видеолорум папкасы, анын ичинде кыргыз тили папкасы. Ичинен керектүүсүн тандап алам да вставитти басам. Сиздер дагы дал ушундай жолдо видеолорду тандап вставитти бассаңыз, дароо автоматтык түрдө видео презентациялык баракка келип түшөт. Кийинкиси. Эгер музыка же дагы башка бир үн коштулган аудиону презентацияга кошуу керек болсо, далее болсо видео койгон сымал эле звук, кийин аудио файлы на компьютере, андан соң аудио файлдар жайгашкан папка. Мисалы менде D папкасы, анын ичинде music папкасы, ошонун ичинде өзүмө керектүү музыкаларды тандап вставитти басам. Сиздер дагы дал ушул сыяктуу папканын ичинен музыкаңызды тандап вставитти бассаңыз, музыка бул жака келип жайгашат. Жыйынтык. Инструменттер панелиндеги вставить бөлүмүндөгү бизге зарыл болгон функциялар менен үстүртөн тааныштык. Албетте, булардын ар бирине кийинчерээк кеңири кайрылабыз. Андыктан эгерде айрым маселелер окшошпой жатса, бара-бара тажрыйба менен баары ишке ашат. Ага чейин сабыр кылып турууңузду сурайбыз.